Андан кийинки дагы бөлүктөрүндө шейх келтириптир. Элчилер алып келген кабарлардын ишенебиз дейт дагы айрымдарын жалганга чыгарат экен. Айрымдарын, биз баарын чыгарган жокпуз, айрымдарын дейт экен. Аллах Таала булардын баарын капыр деген. Булар Аллахка жолугуга капыр болгон адамдар деген. Айрымдары болсо кыямат күн дедик, Малик Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы дегенге дагы жалганга чыгарган. Айрымдары болсо ла байун фихи вала хулла вала шафаа деген, ал жерде соода сатык деген жок, кыямат кайымында сурак күнү болуп атканда. Жана достук да жок ал күндө. Жана сага шапаат да жок ал күндө деген аят бар. Мындай айтканда, ошол күндө соогуң жетпей калдыр деп бирөөдөн бир нерсе сатып алып бул күндөгүдөй. Же сен досум эле деп бир нерседен убактылуу сурап албайсың соогуң жеткирип дейм. Же ал күндө сен мага шапаат кыла койчу деп Аллахтын уруксаты жок, ыраазычылыгы жок эле андан барып шапаат ала албайсың деген сөз. Ошолорду да булар жокко чыгарган. Анан эми муну айта берсе бөлүктөрү көп. Эң аягы барып туруп жеткен жахилияда эмне деген? Анам сүрөсү 29-аятта وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. Бул такыр уже болбой калды да, Алла сактасын. Эч нерсе пайда бербейт. Мындай түшүнүктүү адам эч нерсе кылбай эле жүрө бере турган адам да. Эч пайда бербейт. Эмне деди? Ушул дүйнө эле болду. Башка дүйнө жок деген. Келдиң, жаралдың бул дүйнөгө бир жолу болду. Андан ары жок болуп кетесиң деген. Эч кандай тараза жок, эч кандай сооп, бейиш жок, тозок жок. Эч нерсе жок. Бул дүйнөгө келдиң, жырга жаша, каалаганын кыл, ушул сага шанс. Андан ары биз уктайбыз, жок болобуз, кайтып келбейбиз деген. Бул толук уже. Биз жаңы бөлүк айтыксак, эми бул жерде дагы бир бөлүк болгон. Бардыгын жок кылган да, Алла сактасын. Кээ ишенебиз, кээ ишенбейбиз деп акылдуу болгон. Толук ишен Аллахка жолугу бар, бирок бейиш жок. Бизди кайра жок кылат десе. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул хал нунаббикум бил ахсарина амалан." Эй Мухаммад, айткын, мен силерге баяндап кабарлап берейинби? Чыныгы утулуучулар амалдары менен, бирок умуктулуучуларды айтып берейинби дейт. Алладина долла са'юхум фил хаяти дунья. Алардын бул дүйнөдөгү кылган аракеттерин баарды жоголду. Охум яхсабун аннахум яхсинуна суна. Ошондой болсо да алар кыйраткандай бир иш кылдык деп ойлошуп үмүт кылышат. Улаика алладина кафару би аяти роббихим ва лиқаи. Бирок алар чындыгында Аллахка, Роббисине капыр болушту булар. Фахабитат а'малухум. Алардын амалдары күйүп жок болду ошондой эле. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Кыямат күнү келгенде аларды сооп, жакшылык амал деп эч кандай таразага тартпайбыз дейт. Себеби ошо эсеп кысап күнгө баарын ишем келип туруп, эсеп кысапка жок дейт. Аллах бар дейиш мүмкүн. Бирок жакшылыкты эмне үчүн кыласыз? Жакшылык кылсаң Кудай сага жакшылыкты бере берет экен. Бирок акыретте эмес, бул дүйнөдө эле берет болду. Жакшылыкка жакшылык. Ошон үчүн мен жакшылыкты кыла берем. Кудайдан үмүт кыла берем, бирок акырет деп мен көздөбөйм дейт кээ бирөө. Мына ушундай. Алла сактасын. Бул чоң негиздери да куфурчулуктун, имандын чоң негиздерине каршы болгондогу жахилияттар.